Эркин Асрандиев боюнча болсо мен муну ошол таануучу эмесмин. Баягы вице премьер министр болуп иштегенин дагы билген эмесмин. Жаңы биз биринчи күндө бийликке келген күндөн баштап мен ошол вицелердин немелерин алдым, резюмелерин. Алып анан биринчи ушуну же болбосо жанакы азыркы Минэкономика Санжар мырзаны ушул экөөнүн бирөөнү биринчи вицеликке сунуштагам. Сунуштаганда бул өзү баш тартыптыр. Андан кийин Санжар мырза да баш тартыптыр. Андан кийин анан үчүнчү жолу Артем Новиков макулдугун берген экен, бирок мен өзүм сүйлөшкөн эмес элем, ошо аппарат сүйлөшүп, анан биринчи вицени Артем жетектеп калды. Биринчи вице Артем барып калды. А бул Эркин Асрандиевдин жазган сөзүн окудум. Эжем боюнча жазган экен, банкты жетектеген, анан баягындай акчаларды чыгарып кеткен, андай мындай депчи. Бул өзү толук маалыматы жок, баягы мага оппонент катары жүргөн саясатчы экенин билдим ошол убакта. Мунун бардыгы менин эжекем боюнча саясий заказ болгон. Мунун бардыгынын ишин кылмыш иши жашыруунда эмес, ачкан заказ менен ачкан кылмыш иши. Барып таанышып көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздерди кызыктырса, мен өзүм деле ошо копияларын алып сиздерге толук берсем болот. Ошо жерден анан көрөсүздөр да. Мурдакы саясий бийлик. Мен эми 8 жыл, 10 жылдан бери куугунтуктабадыбы. Мен эле эмес, бүтүндөй бир туугандарымды, үй бүлөөмдү, жакын досторумду куугунтуктады, кызматтан алды. Бардыгы кээ бирөө качып чет өлкөлөрдө жүрүштү. Так эле ошондой сыяктуу мына менин бир тууган эжем да ошондой болгон да. А бул Асрандиев ошол банкты баягы жоюлган кезде банкка неме болгон турбайбы, жана консерватор деп коебу, консерватор болгон экен да. Анан ошондо ошол баягы козголгон кылмыш ишин окуп алып эле баягы биринчи жазганга эле обычно баягы эл дагы ишене берет го, жамандап жазса эле ишене берет, анан кийин баягы чындык чыгат, убакыт өтөт, чындык чыккандан кийин анан кайра мындай турбайбы деп калат да. Сиз дагы ошондой ойлоп атасыз болушуңуз керек да.